Кайсы мектепсиңер? Бул окуучулар Ош шаарындагы Уркуя Салиева мектебинин бүтүрүүчүлөрү. Алар аттестат алганын белгилеп, кымбат үлгүдөгү унаалар менен шаар кыдырып жаткан убакта кармалышты. Окшош жол тандабастарды жалдаган бүтүрүүчүлөр бейбаштыкка жол беришкен. 40 окуучу бараткан 10 автоунаа шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан текшерүүгө алынган. Тойго чыкчу ЗАГС машиналары менен чыгып алып, ушундай бейбаштык кылып, ошо айнектерден башын чыгарышып, окуучулар жүрөт дегенден биз бул жерден балдар менен биргеликте чыгып иш-чара жүргүзүп кармадык. Аларды 10 машина айып төлөөчү короого киргизилип, алар үчүн административдик протоколдор түзүлдү. Бүгүнкү күндө алар боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Бүтүрүүчүлөр майрамдык маанайда кафе, ресторанга ылайыкташып кийингенин көрүүгө болот. Алар алгач Киров мектебинде окуйбуз деп калп айтышкан. Тактоодон кийин гана Уркуя Салиева мектебинин бүтүрүүчүлөрү экени билинген. Мектеп окуучуларын шаар ичинде ташыган кымбат баалуу унаалар бүгүнкү күндө айып төлөө аянтчасында токтотулуп турат. Ал эми бул унаалардын айдоочулары атайын белгиленген өлчөмдөгү айып пулду төлөөгө милдеттендирилди. Салиева мектебинин жамааты бул маалыматтан бүгүн гана кабардар болушуптур. Буга чейин бүтүрүүчүлөр эч кандай салтанат уюштурбоо боюнча кагаз жүзүндө убада беришкен экен. Атинерге таныштырып, колдорун койдуруп, андан сырткары класс жетекчисин дагы, анан окуучусун дагы кол койдуруп алганыбызда эч кандай эч жака барбайбыз, акча жыйнабайбыз. Ошо 25 майда дагы бүткөндөн кийин дароо атинелерибиз менен кетебиз дегендей. Кечеги окуя тууралуу биз эч кандай маалыматыбыз жок. Буга чейин биз билген эмеспиз. Кече экзаменде эмес. Биз азыр мектепте бүт ремонт иштери кызуу жүрүп аткан учур, баарыбыз мугалимдер ремонт иштери менен жүргөнбүз. Ал эртең менен келип бул кабарды укканда биз жалпы эле мугалимдер, жетекчилик мындай бир башкача болдук да. Кызыгы аттестат алдык деп майрамдаган окуучулар бул документти колдоруна алыш элек. Дагы бир экзамен тапшырган соң гана 23-июнда аттестат колдоруна тиет. Ага чейин окуучулардын жүрүм турумуна мектеп түздөн-түз жоопкер. Бирок ата-энелер да балдарын көзөмөлгө алышы керек. Билим берүү министрлиги бүтүрүүчүлөрдүн оюн зоок уюштурганына тыюу салган буйрук чыгарган. 23-июнь күнү 11-класстардын аттестаттарды берүү күнү, 20-июнь болсо 9-класстардын күбөлүктөрүнү берүү күнү да. Ошо убакытка чейин балдар, окуучулар мектептин кармагында болгондуктан, ошо мектептин Кыргызстан боюнча мектептерге министрликтин буйруктары бар. Ага ылайык ошондой мектептин сыртында бир кандайдыр бир оюн зоокторду уюштурбоо деген милдеттенме берилген да. Ата-эне караш керек да. Мындан кийинчи ата-эне дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн шанс шөкөтүнө тыюу салынганы менен ишке ашпай келет. Бул жылы Ош шаарында 25 майдан тарта 5 учур катталган. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.